Кутмандуу кечиңиздер менен бүгүн 1-апрель күлкү күнүңүздөр менен. Салам достор, бүгүн биз чоң куудулдарды, ошондой эле жаш куудулдарды чакырып, бүгүн күгүндөгү кыргыз юморун талкууга алалы деп чечтик. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Алаканды карагыла. Аркадагылар жетип атабы? Жетпей атып болсо айтып койгула. Алакандан чыккан энергия денеңер аркылуу бүт жеңилдикти. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака. Алейкум ассалам. Юка. Жүрөсүз как така. Жүрөм пока. Сизге келдим. Не болуп кетти? Ооруп атам. Эмнең ооруйт? Билбем, мен аял затты көрсөм эле муунтуп өлтүрүп койгум келип атат. Аял зат көрсөң. Дарылап коюп. Аялың менен кантип жашап атасың? Жашабай калгам. Дарылап коесузбу? Мен Мисалы үчүн аялдарды жакшы эле көрчү. Не? Не oldu sana? Жок, ушундай болуп кетип атам. Аял заттың өзүң эле. О, мен эчтеке дарылап коесуз. Бул нервтен болот. Чачы түшкөндөн болбойт, а? Бул носкиси жыртылгандан да болушу мүмкүн. Карыз көйгөндөн болбойбу? Арыз көйгөндөн да болуп кетиши мүмкүн. Бүгүнкү күндө кыргыз юморуна кандай баа бересиңер деп биз Facebookка жазганыбызда интернет колдонуучулар мындай начар деген баасын беришти. Алардын бири, сындагандардын бири Эмил мырза, эмне үчүн бир далилдерин келтирип кетсең, себептерин. Далилдерин кандай десем, ушу юморист болбогондон кийин же болбосо сатирик болбогондон кийин так айтып бере албайм, бирок жөн гана көрүүчү катары айтып берейин. Эгер бөлөк өлкөлөрдүн тамашаларын көрүп отурсаң, өтө чериң жазылат да. Негедир биздин кодулдардыкын тамашаларын көрүп отурганда кээде кубансаң, кээде кайгырасың. Эмнеге дегендеги уят сөздөр кошулган, уят окуялар кошулган тамашалар көп да. Ушул эле нерселерди чыгарбай эле койсо болобу деп ошол жооптуу адамдарга айткым келет да. Анткени деген ошол тамаша менен эл тарбияланат. Ошол тамаша менен жаштар тарбияланат. Анан эгерде ушундай биздин деңгээлибиз ушул экен деп эле бере берсек, анда коом кандай болот? Албетте бул сиздерге катуу тийиши мүмкүн, бирок ушул биздин кудулдардын тамашасы күлмөк тургай жылмайганга арзыбайт деп катуу жазып атышат да. Ооба, өзгөчө Facebook'та баягы жаңы жылдагы быйылкы мыскыл жана тамаша берүүсүн өтө көп сындагандар болду. Анан ошондо Жамбыл ага сиз дагы бар экенсиз. Ошол сындарга кандай көз караштасыз? Туура эле көз караштамын, себеби сатира юмор жанры бул сөз эркиндиги менен түздөн түз байланыш. Ошону бир юморду же бир сатираны айта турган болсок, аны баары бир чыгарбайт, эфирден кетирбейт. Аны биз алдын ала билебиз, ошон үчүн биз аны айтпайбыз, айткыбыз да келбейт. Антип убактыбызды да короткубуз келбейт, ошон үчүн биз неме эфирден кетирбейбиз, сахнада айтпайбыз. Саясий сатираны айтып атасыз да, туурабы? Саясий эмес, башка деле сатира менен чыкса болот да эми. Бытовойду айтсаң боло берет, бирок ошону дагы жеткизиш керек, неме кылыш керек. Аны саясий сатираны айтсаң жетет да. Мисалы, азыр ар айдын алтысында деген эфирден кетпей атат анча-мынча. Көбүнчө аларды дистен элдер көрүп атышат да. Бирок саясий сатира айтып эле келатышат го башка кудулдарды. Ошол жаңы жыл, бул жерде жаңы жыл жөнүндө сөз болуп кетпедиби эми? Жаңы жылдык үй бүлөдө биз дасторкондун жанында отурганбызда ата-энебиз мененчи биз жакшы эле телевизорду каналдарга өткөрүп эле отуруп, анан Кыргызда сиздердин дагы тамашаңыздар болуп аткан каналга туш келип калдык. Макул, ата-энемдер менен мен дагы күлүп, жакшы маанайда көрүп коеюн деп коюп туруп көрүп аткам, бирок көргөнүмдө мындай мен мисалы үчүн күлгүм келген жок деп деле айтпайм. Учурлар болду, бирок бир учурда мен өзүмдүн көрүп атканыма ата-энем алдында ыңгайсыз абалда эле калган учурлар да болду да. Мисалы үчүн жаңы жылдык маанай болуп атат же башка учурлар болобу? Мындай жаштарды дагы мындай ата-энеси менен балдары чогуу отуруп көрө турган окуяларды айтып берсеңиздер деле болмок да. Эмне үчүн мындай ошол жактарын эске албайсыздар же? Айпери түз айтканда мындай белден ылдый тамашалаңыздар. Белден ылдый Нурал тамашалаңыздар. агай, сиз ошол мыскыл жана тамашаны канча 20 жылдан бери эфирге чыгарып, ошону көзөмөлдөп келесиз. Ошол мисалы айрым сатираларды мындай редакциялоо деген болобу же кандай? Болот, биз алдын ала даярдайбыз да. Жаңы жылга чогулагалы өткөрбөйбүз. Ошо жаңы жылга даярдык болду. Ар бир программаны карадык. Эми сиздер жана айтып аткан, көрүп аткандар андайлар да бар. Биз тазалап монтаждаганы чыгарабыз да. Анан эмне үчүн ошол айрым уят сөздөр чыгып кетти деген
уя сөздөрү маданат эле берилди менимче, анын багы өтө деле Конкреттүү айтсаңар, кайсыл номерде, кайсыл гимн номеринде Гимн номериндеги мына ушул жаңы жылдык тамашаны көргөн адам катары айтып берейин. Кудул Абдылда Иманкулов агайдын бир тамашасы болду. Кимдер аткарганын толугун утуп калдым, бирок Абдылда Иманкуловдун сөздөрү дале эсимде да. Бут ооруйт, анын бутун алмаштырыш үчүн докторлорго барат, эки дарыгер талашат. Анан бирөөнүн колуна бутун алмаштырыш үчүн келиндин колу туш болуп калат. Эми ошол кезде Абдылда Иманкуловдун келиндин колу экенин билип алып, ыңгайсыз абалда туруп жаткан учуру баяндалат да ушул нерседе. Эми ойлоп көрсөңүздөр, ушуну жаш балдар менен ата-энелер көрүп отура алабы? Анын жерде эч кандай жаман нерсе жок, күлкү болду. Кайсы жери туура эмес? Эгер мен дагы айтып коеюн, бул жерде күлкүлүү болду, бирок ошондо деле белден ылдый тамашаларды айтпай деле койсо болбойбу? Мыскылжа тамаша көргөндөрдүн баардыгына ошол сайтыра көбүнчө 80% ошо Абдылданын интермедиясы жагыптыр. Эми жакпагандар бар, жаккандар да бар. Бирөө жакпаган болсо, мен Абдылданын 50 жылдыгындан үчүн эл батпай келип атат. Ошону айтып атат деп эмнеге барбайбы? Барбай эле койбойсуң. Мисалы, мен бир сатира ойногом мындан бир нече жыл мурун. Ошондо бир ойной элек Катыя деген. Жок, ал эмес. Сто жана артынан кат урулуптур деген да. Анан сахнадан ойноп атканда негедир аксакал киши менен кемпири болуп чыгып кетишти да. Анан мен сатира ойноп бүткүчөктү аябай тердеп, ошондой ойнобойм дедим да. Бирок негедир ошол сатира Казакстанга чейин таргап кетти да. Элге анда жетип атпайбы? Баягыдагы ойноп бербейсиңби деп. Эми мисалы көпчүлүгү аксакалдар эмес да, мисалы көрүүчүлөр бар, мисалы жага тургандар бар. Мисалы атасы менен келбегендер бар. Ал макул, концерт болбосо деле мисалы ошол жаңы жылдык кечте 1-январда баардык үй бүлө чогулуп отуруп көрүп жатканда ошондо көрсөтүлүп жатпайбы? Дагы бир жагдай бар да. Жамбыл агай, сиздин жанагы алаканды кара, оң тете терскери оң деген сатираңыз кайсыл жылы жазылды эле? Бир 5-6 жыл болду го. Ошону кече жаңы жылдык эмеде дагы ойноптур, анан айтып атышат, эмне үчүн жаңы мындай тамаша алып чыгышпайт депчи. Бу эмне жетпейт буга? Жаңы бизде эски сатиралар да бар да. Мисалы жинди губернаторлар, Рахман Разыковдун идеясы менен чыккан. Анан ким аким болот деген номерлерибиз бар. Ошолорду эфирден кетиришпей атат да. Эфирден кетсин деп атабыз. Эфирден кеткенге чейин ал эски эмес да. Эл тажадык деп атат. Алар дистен көргөн, значит. 2013-жылы канча сатира жаздыңыз? Кудул катары. 2013-жылы? Быйыл. Быйыл 4 ай болду. Бир эле. Бирди. Кечирип коелу. Классика деген нерсе болот. Мисалы үчүн Малик Аликеевди башкаларды ырдаса, кыйкырат. Мөлмөлүмдү ырдамайын, кой бербейт. Болду. Кутулмайын. Мени да ошондой шорпону ырдамайын, мен кутулбайм. Андан дагы жакшы номерларым бар. А эл ошону каалап атат. Ал деген бул башка сөз да. Камчы мырза, мынакей бул жерде айтып жатышпайбы? Элге жетсин деп, элге түшүнүктүү болсун деп, ошондой сатираларды чыгарабыз депчи. Элдин деңгээли ошончолук төмөнбү же бул чындыгында баягы уят деле эмеспи? Биякта деген эч кимди күнөөлөп болбойт, себеби ар ким өзүнүн деңгээлине жараша, ар ким өзүнүн немесине жараша юморду чыгарат. А негизи жанакы салыштыруу болуп атпайбы? Россияныкы жанакы Кривое зеркало, аларда атайын сценаристтер болот. Сценарийди жазып берет. Анан ошого жараша аны болсо дагы өөрчүткөнү, анан актерлукка чеберчилигин кошуп, кээ бир жерден баягы эмоция менен анекдотторду айтып берген кишининчи бир анекдотту эки киши эки башка жарат. Мисалы үчүн бирөө болсо эмоция менен айтып берсе башкача айтып берет. А кээ бир айтып берсе сустак эле болуп калат да, бирөө ошол анекдотту башка киши айтса башкача болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле бизде сценарист жок. Бул комедия боюнчачы сценаристтер жок. Ошол биринчиден. Экинчиден көп эле менимче момундай нерсеге ооп баратабы дейм да, бирок бул менин жеке оюм да. Эл ошондой нерсени айтсаң, эл жакшы күлөт экен. Анда демек ошондой чыгарбайлы, кел анда. Жасап коелу кел деп эле ушинтип чыгарып атышабы деп ойлоп аттым да, бир четичи. Негизи ал искусство любой убакта адамды астыга жетелеш керек негизи. Астыга жетелеп мындай үндө турган нерсе болуш керек. Анан кээ бирөөнү баягы негизи куудулдардын дагы жакшы жери бар. Эл аралап жүргөн кишилер да, анан көп жерлерде атайын жетсин деп
мисалы үчүн бул айтып аткан нерсе менен кылып аткан нерсеничи булар айтып атпайбы? Эй, момундай болуп атат, тетигин карачы. Мисалы үчүн жана көчөлөрдө тургандарды, тетиги жанакы көзүнчө эле жанакы сатып аткандарды, бөйрөк сатып жанакы адамды запчасть кылып сатып аткандарды толтуруп атпайбы? Ошондой нерсени күлкү катарында балким берип көрсөк деп ойлонуп аткан чыгар балким. Аны болсо эл баягы эң куудулдан жакшы нерсе күтөм деп атып, баягы өзүнүн башына өткөн нерсени угуп алып анан что-то жакпай атты. Бирок эски деген нерсеге мен бир четинен кошулам. Баягы концертти, ырчыны ошондой кылып туруп клипке кетире берсе болот. Но куудулдардыкын менимче ойлойм, просто элди аралаш керек, алар диске чыгарганда эле бул туура эмес да. Бизде КТРде же ЛТРде же башка жерде чалкан журналы жок, же болбосо отдел сатира юмору деген илгери болчу эле да. Ушу КТРде болгон да. Ошол азыр жок да. Азыр элдер жазган сатира юморун кимге апарып бериши мүмкүн? Өзү сатира дегенди, сатираны бир күндө эскиртип койсоң болот да. Бир концерттен эскиртип койсоң болот. Ооба. Мисалы, эртеси күнү ошо концертке алып чыксаң, о эскисин ойноп атат дейт. Ырдын жанында Салим отурат, ырдын мисалы 1 жыл, 2 жыл ырдай берсе болот. Ооба да айтпайбы. Жылда. Жамбыл жана 6 жыл мурдагы жазылган сатира эми туура ал эски. да. Ал эски, туура аны мойнуңа алыңыз Жамбыл. Сиздер ошол атайын сценаристтер менен иштейсиңерби же? Жок, мисалы бизде мурун мындай болчу да, сатираны жазып берчү. Чалкан деген журналдар болчу, о илгери да. Асанкул Шаршенов мисалы мына Келдөк байкелер. Аларга бирөөлөр жазып берчү. Азыр Россияда ошондой. Эч кандай Петросян өзүнүн автор деп бир сатирасын ойногон эмес. Анткени ага жазып берген сатириктер өтө көп. Бизде жок. Биз эптөйлө өзүбүз жазабыз да. Анан мен жакем доо айтып атпайбы, телевидение күнөө эле эмес. Телевидениенин өзүм илгертен келаткан 30 жыл болду. Мыскыл табаш бар, куудулдар ушу менен таанылган сатира. Бирок ошо сатира бүгүнкү күндө туура айтып атат. Ошо сатира бизде абдан аксайт да. Петросян деле келген бизге. Мен ошо тосуп алып Жаке Жаныбек экөөбүз Ктербойдон концерт берген. Сонда айткан Петросян, мен мага очередке 200 сатирик турат. Ошону мен калам алып чыгып туруп, анан элге алып чыгам депчи. Күчтүү сатираны куудулдар ойнойт эле, ошо сатира менен окуп туруп элдин боорун эзип атпайт мисалы. Күчтүү сатирага акча жокпу бизде азыр сатып? Акча ким төлөйт ал акчаны? Нуралке. Ошо сатира жазган, күчтүү жазган сатирикке төлөп турган организация маданият министрлиги ким төлөйт билбейм. Аны сөзсүз организация эмес. Мисалы үчүн ошол эле куудулдар өздөрү элечи, мисалы үчүн баягы эл аралап чыгып атпайсың ошо менен акча таап, нан таап атпайсың. Пожалуйста, мисалы үчүн эгерде мен нан ачка болсомчу, мен ошол тамакты табыш үчүн мен ошол биринчи эмне кылсам мага акча түшөт. Ошону ойлоносуң да. Ал өзүң деле баягы концертке койдуңбу, ошол түшкөн акчасын акырын эле кайра ошол сценаристке төлөп берип койсоң болот да бир четиненчи. Күнөөлүү эмес, бирок монда куудулдук передача, бир да передача жок. Мыскыл жана тамаша 1 жылда 2 болот. Бир барбы? Ырчылардыкы бар, бардык эмелер бар, куудулдар жөнүндө эчтеке чыкпайт. Сатира жазгандар бар, бирок аны окуп көрсөң эле эл күлбөй тургандай да. Анын үстүнө биздин эл дагы мындай аябай өнүгүп кеткен элде анча-мынчага күлө бербейт. Керек болсо сахнадан болду, аябай күлдүк деп сени кайра чылдыңдап коюшу мүмкүн. Мисалы ошол эле сатираны биздин элдер күлбөгөн сатираны Казакстанга апарсаң кырылып жатып калат. Эми жанагы цензура боюнча Жаныбек айга келип атат. Жаныбек ай чындап эле ушул саясий сатиралар кетпесин дегендей цензура барбы? Цензура бул өзү менимче ойлоймун бир эле тарапта карабаш керек муну. Жарайт нолом же жарабайт деп. Цензура бул ошол аткарып аткан куудулдун өзүнүн ички дүйнөсүндө болуш керек. Подачасына Өзүнүн баягы элге ушу сүйлөп атканымда жагабы, тарбиялык мааниси барбы? Деги эле ошол мен сатираны ойногондон кийин эл менин жөнүндө кандай ойдо калат деген анализ жүргүзүп туруш керек куудул. Биздин сатирада лобовой болуш керек эмес, мындай сүйлөп атканда шарт эле анан күлдүрүп андай эмес, тиги ойлонуу, анан кийин кичине эме ребусту, кроссвордду чечип алып, анан кийин күлүш керек. Жаныбек агай, өткөндө сиз КВНчилер менен, тамашачылар менен бирге бир программа келдиңиз. Эми алар бир аз башкача жанр, бирок ошентсе деле алар мынакей шаар мэрин ушул жерде абдан шылдыңдашып дегенде өзлөрүнүн сатирасына кошушту. Ал чыгып эле жатпайбы? Буга кандай көз караштасыз? Эми мен өзүм жөнүндө айтайын. Шаар мэри эмес, мен президенттерди туурачымын. Мисалы үчүн СССРдин президентин өзүнүн көзүнчө туурачымын. Бирок чыкчусуз теледен. Мен чыкчымын, чыгарчы. Себеби дегенде ал президент өзү ошондой деңгээлде адам болчу да. Мисалы үчүн Акаевди биз андай мындай деп атабыз, бирок өзү мени туура деп айттырып бир концертте. Мен болсо ошол жерден импровизация кылып туурап, анан бир эмес 2 жолу алтын саатын алгам. Азыр Атамбаевди туурасаңыз чыгарабыз? Атамбаевди мына могул жигит туурайт. Эми мындай да.
Кудай буйруса Кыргызстан оңолот. Оңолот. Мага ишенип койгула алтындарым. Айланандар. Кудай буйруса Кыргызстан оңолот. Коррупционерлердин колун балта менен чаабыз. Чаабыз. Керек болсо болгарка менен кессек да аздык кылган турат да бүгүнкү күндөчү. Кудай буйруса Гүлкү да оңолот, Кудулдар да оңолот. Керек болсо Кыргызстан эмес, Арча эшик да оңолот. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат сизге. Улайлы бизге талант Анарбаев мырза дагы бир топ сатираларын ойноп берди эле, ошону көрсөк. Мен абдан кубанып турам, ачыгын айтышыбыз керек. Могул 8 март майрам келетат. Жалпы эле аял затын мен чын жүрөгүмдөн, чын өпкөмдөн, буурумдан куттуктайын деп атам. Анан негизи аял бар, жашоо бар. Мында бир жакшы макал бар. Эрдер кылгандай ал, кара жер кылгандай ал, үйдөгүнү камдагандай ал, чайыңды демдегендей ал, ичип келсең бууй тургандай ал, керек болсо кууй тургандай ал, 10 балага чейин тууй тургандай ал, каныңды иче турганда, давленияңды кыса турганда аял, бизди 5ке бөлөгөндөй аял, 10 керек болсо төрөгөндөй аял. Азыр биздин азыркы президент куттуктап койсо абдан жакшы болот эле. Мындай да кайын туугандар, буйрушамыл 8 март келетат. Биз аялжатын абдан сыйлайбыз. Кудай колдойт аялдарды. Мен буга абдан ишенем. Мындай да мен кече жакында эле мына билесиздер Түркияга бардым. Түркияга барсам аларда аялдарды абдан сыйлайт экен. Биз дагы энелерди сыйлайлы. Кудай колдойт. Рахмат силерге, бар болуңуздар аялдар. Мен өзім ол мұсылманшылықта жақсы жүремін, намаз оқойым, мұсылманшылықта 4 аял алыш керек деген, азыр 2 аялым бар, дағы 2-ні алам бұйырса. Аялдарды жақсы көреміз, аялдарды сыйлаймыз. Анам осы, Құдай білса кейінгі жылы әрбір аял затына 10 тоннадан көмір түшіріп едім. Мен сөзімді тұрам, Құдай қолдауыз. Рахмат, бар болуға, аялдар. Мен өз ақсыдан бұдымын, мұнол Ақаевтың башына қалпақ кигізген мен болғымын. Бірінші ачығын айтышмайдың. Мен мұнолы Бәкиев, андан мұнолы Отынбаев, Атамбаев, бір шыған, бір қырғыздың азаматы шықпайды. Қырғыздың манасы шығады. Мен аға ішенем. Biz ana görürüz, жақсы болады, бош керек еме. Ел өзімenen өзі, бийлик өзімenen өзі болып атат. Азыр анан эми майрам, 8 март, биздин үйрөмдө, биздин көчөдө да майрам болот. Ар бир эркек керек болсо бир 4-төн 5тен аял алыш керек болсо муну саясатчылар бир Zakona girgizip koysa abdan jakşı oladı ele birok ayalдар. Men hazır 2 ayal alsam ayalım gömbeydi. Birok alış gerek, azayıp baratavız. Türk bolu, Kıtay bolu, Amerika bolu alıp durup Kırgız kılış gerek o şol kıstardı. Mayram kut bolsun, rahmat. Biz tile garip kaldık değil mi? Rahmat sizlere. Обед вам сказать, вот мы кыргызстанцы, вот, с праздником все женщины Кыргызстана, Кыргызстанда, жашоо жакшы болот, Кудай буйруса кумторда жакшы болот, я верю, Ардамыз партиясы, ортодо турат, спасибо большое. Жамбыл байке, Жылысбек байке, сіздерді айтып атасыздар. Ушул кыргыз сатирасынын өнүгүшүнө КТР тоскоолдук кылып атат, тамашаларыбызды эфирден кетирбей жатат деп. Сиздер ушул саясий юморлордон башка канча тамашаңарды алып келгенде ушул КТР албай койду эле. Кайсы факт бар? Ошол албай койгондугу жөнүндө юморум бар эле айтып берейинби? Жок. Биринчи фактты айтыңыз, анан юморду. Жок. Факты да мындай да. Факты бар ма ошондой? Албай койгон, чыгарбай койгон. Бар. Мындай негизинен баягы монолог же болсо интермедиа кете берет.
бирок эң курч жерлерин алып ташташат да. Ошол жерлерди алып коюшат. Биз эми ошол материалды алып келип туруп, КТРдин кайсы жагына алып келебиз? Алып келип КТРдин порчкасын ырытыбызбы? Маселем да ушунда да, барбы программа? Жок беречи, азыр ким жигит айтпады ул ким. Сатираларын бере турган убакыт барбы? 20 мүнөттүк убакыт. КТРден жооп берсин да. Кесип салды деген номерди окуп Жок, мындай мен айтып берейин. сурап атат да бирөө. Жалал ата сурап атат. Стадиондо эмне үчүн көрүнбөй калдыңыз деп. Мен көрүнүп эле атам. Телевизордон көрүнбөй атасыз. Телевизордон чыкканга аракет кылып атам. Өткөндө мен чыктым, бирок мен чыккан номерлерди кесип салыптыр. Тиги эмнеге кесип салат билбейм. Жанбектикин кесип атат, Келбек Ниязовдукин кесип атат. Эмне үчүн меникин кесесиң десем, алардын кесе турган жери жок экен, аныкын алар чыгарып атат, сеники деп аш чогулуп аткан үчүн чыгарып атабыз. Мисалы ошол острый жерин азыр айтсаңыз. Кесип алып коюшка. Кесип алып койгон жер. Кесип алып койгон жерлерин Мен жооп берип коеюн, жана бизге сөз берип атпайбы, кетирип атат. Бир убактарда болгон ушундай. Булардын материалдары кетпей калган учурлар болгон. Бирок биз мына жаңы жылда эле 1,5 саат бердик. Тамашаны. 8-мартта 1 саат бердик. Жанагы силе уят дегенден бери бердик го барды. Эмнени кетирбей атабыз? Баарын берип атабыз. Мына. Кеспей бердиңиздерби? Кеспей эле бердик го. Мына Атамбаев турган кесип койдуңуз го. Өзүм да куудулдук аралашып жүрүп, бирок куудулдарга кичине против чыгып коеюн. Өзү кечке эле ошол бийликтин бир талуу жерин кемчилигин айтыш керек, же болбосо элге ошону бир сөз менен гана айтып күлдүрүштүн кажети жок. Бул жерде деген аткаруу чеберчилик дагы бар. Аткарып эле элди ыраазы кылып койсо да болот да. Буга эми Кыргызстанда жалпы бардык тармактарда шарт бүгүнкү күндө жетишпейт. Ошон үчүн бизге дагы Маданият министрлик тарабынан мондай концерт өтсүн. Куудулдарга 10 күн бир залды бергиле, ошол жерден бир жакшы концерт өтсүн деп. Эгер жакшы даярдансаңар эл өзү эле келет да. Ошол жерде бийликке деле асылып биз анын кереги жок. Биз башка эле жолдор менен күлдүрүп коебуз. Азыр мына жакшы концерттерге эл өзү эле агылып барат. Ар дайым аншлаг болот. Ошол аншлагтан түшкөн акча менен эле баягы аренданы дагы жаап, өзлөрү дагы жакшы пайда таап алышат да. Силер деле ошентип эгерде элди тарта алсаңар, элдер өзлөрү эле агылып барат эле да. Жок, азыр мондай. Жок, куудулукту да экинчи планга коюп койгон азыр. Мисалы үчүн мына Жаныбек байке, Жамбыл акелер канчадан бери сахнада жүрөт, бирөөнүн да намы жок, туурабы? Экинчи планга коюп коет. Анан кантип изденсин, эчтеке стимул жок болсо? Биз ыраазы болсок болот да, куудулдар. Кыргызстанда ыраазы болсок болот. Биз керек болсо бардыгын айта алабыз. Президентке чейин айтып атабыз. Мисалы ошентип Казакстанга туурап көр, сизди эмне алар экен, камап таштайт. Казакстанды эле айтайын. Өзбекстан тем более, Өзбекстан тем более. Ал жерде рамкадан ачык сүйлөөңүз деп турат. Мисалы мен барганда да саясатты кошпоңуз дейт. Бир нерсени кошуп ийбеңиз, анан бизди аябай жаман кылат деп коркуп турушат. Биз мисалы биз артыбыздагыларга ориентировка кылбашыбыз керек. Биз алдыбыздагыларга, мисалы Россияга, Прибалтикага, Украинага ориентировка кылышыбыз керек. Элибизде айтылат эмеспи, бышкан ашка сынчы көп депчи. Мен мисалы куудулдардын ишин азыркы алып барып аткан мезгилдин талабына ылайык болуп ушул жооп бербесе дагы ушунчалык мен ыраазымын. Ушу элди күлгүзгөнгө аракет кылып атышат. Эмне кылбаса дагы эми ар ким өзүнүн деңгээлине жараша аракет кылып атат, эми аны деле түшүнсө болот. Ошентсе дагы бизде мисалы Кыргызстанда манас боюнча өзүнчө коом, айтыш коом, башка жанрларды колдошот, бирок чындыгында куудулдук жетим сыяктуу эле эч кимдин колдоосу жок. Ким кандай сүйлөсө ал өзүнүн деңгээлине жараша, бирок мен куудулдарга ыраазычылык билгизем да, ушу элди күлгүзгөнгө аракет кылганыңыздар үчүн. Куудулдук дагы, ырчылык дагы шоу бизнес да. Кааласа ошол шоу бизнестен мындай жарып чыгып кетсин, болбосо башка деле толтура кесип бар да. Аны антип мамлекетке деле мындай таңуулайт. Мамлекетке деле таңуулап жаткан жерим жок. Негизи элдин айтуусу боюнча ушул жакшы эле ушул деңгээлге жетип, элди ушунча жыл күлгүзүп жүрүш негизи ыйлатыш жеңил, бирок күлгүзүш оор болуш керек. Ошо кандай экен? Күлгүзүш оор бекен? Оордугун мен дагы сезип калдым. Оңой менен эл бизде күлбөйт. Айрыкча кыргыз элин кандай десем, анча-мынча нерсе менен күлгүзө албайсың да, айтып атпайбы, Казакстанга барсак оңой эле күлүштү депчи. Башка кесип иштебей өзүн ушундай аркалап жүрөт дегени, башка кесипке Жамбыл акени мисалы сварчылык кылып эч ким албайт. Башка кесипке бул иштей да албайт. Базарга отурса эч ким ишенбейт. Бир нерсе товар сатып отурсаң күлөт дагы албайт. Менимче жанакындай биздин бир ушундай белсемдүү бир жигит керек же бир инсан керек да, мындай ошол нерсени көтөргөнгөчү.
жанакы Садык Шер агабызчы, мен ошол кишини мен кыргыздын бир патриоты деп эсептейм. Себеби карасаң, мурда биздин акындарды мен азыркы деңгээлге чейин мен салыштырчу эмесмин. Ал убакта акын десе эле деп эле мындай көңүл бурчу эмесмин да. Ошол көтөрүп койду, акын жанакы айтыш коомдук фондун көтөрүп койду. Алар карасаң, азыр акындар, азыр биздин эң баягы актаңда акындарыбыз деп көтөрүп айтабыз да. Казакстанга чейин барып келет, каалаган жерине чейин азыр көтөрүп барып келет да. Кыргыздын жүзү деп көтөрүп барып атат. Ушундай эле биздин ушундай чогуу уюштуруп турганчы, атайын сценарий жазып бере турган. Анан экинчисинде, мисалы үчүн ушундай жазса болот, оңой эле. Буга пиар менеджер керек, жакшы бир менеджер керек. Бизге уруксат берип койду, оозуңа келгенди отто, билген намазын оку депчи. Рахмат өкмөткө. Анан мисалы үчүн биздин кудулдук эме өнөрдө алалы мисалы үчүн Көрүүчү катабыздын 145 жылдыгын кандай грандиозно президенттин эме катышуусу менен. Бул эмне кудулдарга болгон биздин элдин жозо өкмөтүбүздүн мамилеси жаман деп айтыштан мен дагы калысмын. Жөн гана ким аракет кылып атса, ошого киши келип атат. Бүттү. Ким иштесе, ал иштейт. Эң башкысы ошол. Анан бүгүн 1 апрель болгондон кийин мына Жамбыл биздин көңүлүбүздүн борборунда болуп атат. Жамбылдын дагы жөн эле мынтип жатып алып бир демел сүйлөп коет, баарысы өлүп калат, ошо тарыхта калып калат. Өткөндө тиги Даркүл Гүйкө апабыз өлгөндө барып багы узатууда митингде Сабира Күмүшалиева чыгып алып айтты да, Төкөлдөштөн 4 кыз элек. 4 кыз элек, эң улугар мен элем, эң күчүңөр сен элең, Даркүл. Ошол Бакен менен Сайра өлгөндө да мен мынчалык кейген жок элем. Азыр кабыргам кайышып, ушунда жер муштап сыздап отурам деп айтты, деп Абдулда экөөбүз Жамбылга барып айттык да, ушунда сен катышпай калдың. Жамбыл болсо Абдулданын үйүндө жаткан экен. Анда болсо мен деле күлдүрөм дейт. Мен деле ыйлатам дейт. Кантип ыйлатасың? Мен деле айтар элем, аралаштан 4 элек, эң улуңар мен элем, эң күчүбүз Абдулда сен элең. Манас менен Рахман өлгөндө да мынчалык мен кейген жок элем. Мына Абдулда сен өлүп, жер муштап, кабыргам кайышып, мына жерде ыйлап өңгүрүп отурам десем, элдер шолок деп ойлойт десе. Мен эме барыңардан эрте өлүшүм керек экен, сенден эрте өлүшүм керек. Чык эске деп үйүнөн куп чыккан. Жер менен айдын галактикасы экөө бир келгенде тогол болот дагы көмүрдүн баасы 4,5 миңге чыгып кетет. Ал эми кандай аба ырайы болбосун, куудулдардын концертинин баасы 300 сомдон бары бергиле. Рахмат. Мына 1 апрелде дайым ушу күлкү менен жүрөлү. Бизде бир аксакал киши 98ге, 99га чыгып өлдү да. Анан элдер айтышып калды, 100ге чыкпай калды да, аятаң 1 жыл болду 100ге чыгат эле деп. Ошол 16 жашында балалуу болуптур. 16 жашында балалуу болуп, өзү 97ге келгенде баласы канча болуп калат? 80 канча болуп калат да. Анан той топурга барганда өзү жөө барат дагы баласын эшекке мингизип алат. Баласы бөкчөйүп калган, монтипчи. Анан кийин баласы анан тойдон чыкканда баласы мынтип коет. Ата, эшек тап келип бересизби дейт. Атасы монтип баг жайып барып эшек тап келет. Ушундай да. Анан айылда райондон адамдар келип анан пенсия тууралуу талаш тартыш болуп калган го, чогулуш болуп. Анан райондон келишип отурса жанагы мынтип коет дейт. Баласы катышып атып мынтип коет. Эй, пенсияны убагында бербейсиңер. Мен ким бербей эле койгула. Атамкын берип койбойсуңарбы деп коет. Десе райондогу келгендерин кричат кетип калды. Өткөндө биз Абдулданын 50 жылдыгында Военкомат деген мындан 15 жыл мурда ойногонду кайра ойнодук да. Азыр бүгүн актуалдуу экен да. Себеби дагы сокто баягы чегара бузулду да. Ошондо сурап атпайбы Рахман баягы бир жетекчи болуп келип, чегараны бузуп атат дейби десе. Жок окшогон, ким айтты сизге? Чегара бизде болсо бузабы, чегара жок бузабы, чегараны ким бузат деп. Чоң рахмат. Достор, сиздер жарым саат бою Азаттыктын бүгүнкү күлкү күнүнө арналган берүүсүн көрдүңүздөр. Күлүп жүргүлө. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен биздин ушул эле талкуубузду Азаттык чекит KG сайтынан дагы табарыңарды унутпаңыздар.